Салам достор, сүйүктүү менин алтындарым. Биздин ырыбызды жазып бүтүрдүк. Саламат деген биздин сонун досубуздун студиясында. Бул ырды Мирбек өзү жазган, сөзүн огонун, ошон үчүн айтып бербейсиңби? Акыркы күндөрү элдин баары ойлоп эткенде мен миллионер депчи. Мен деле ошентип элем. Акча сурагандар көбөйүп кетти. Баарын эле акча берем, аягында өзүмдүн акчам калып калат дегенде анан кээде эметип кетем, неге мына добрыйсың Мирба депчи. Неге мына боорукерсиң деп анан өзүмдү өзүм урушуп кетем кээде. Анан кээде туруп, наоборот боорукер болгон жакшы да, канча адамдарга жардам берип атасың, соопчулук иш кылып атасың деп өзүмдү өзүм кайра сурап коем да. Бирок негизи жашоодо боорукер болгон эле жакшы. Анан ошол идея менен бул чыккан болчу. Чынында эле сөзү огон аябай күчтүү. Рахмат. Мамага аябай. Силердин жардамыңар Жок, бул биздики негизи спонтанно болуп калды. Себеп дегенде мен бияка келип жаздырып аткан моментте как будто женский голос жетпегендей. Стоять! Бул жагы укушпай калды, кайра башынан. Так, бул ыр кантип жазылды эми мен айтып берейин. Мен күтө бердим бул баладан дуэтти, күтө бердим, анан бир күнү чалдым да, сүйрөп келдим студияга. Сүйрөп келдим, мен өзүмдүн ырым бар болчу. Бирок менин ал ырым Мирбекке жаккан жок. Анан ырың анча эмес экен деп бетиме айта алган жок. Жок, жакшы, просто стилистика разный у нас. Анан бул акырын мындай биягынан кирди да, менде мондай сонун ыр бар деп. Бирок бул ырды буга чейин мага угусканда эле аябай жаккан. Ошентип сүйрөп келип эле жазып салгам. Мына да правда көбөйтүн. Ошо бирок сонун дуэт болду деп эсептейбиз, силерге да жагат. Саламат, рахмат. Сага рахмат. За обработку очень современно, креативно звучит. И Куба. Күйөөмө рахмат. Сага рахмат. За то, что разрешил спеть со мной, во-первых. Во-вторых, за креативное видео. Вот это его идея. И в дальнейшем мы собираемся еще снимать. Возможно, может, клип снимем, если получится. Если нет, тогда мут-видео будет. И в этом обязательно нам поможет Дездешка наш уважаемый. Мистер Куба. Хорошо. Сен да хочешь? Бетиң көрсөтүп койчу.